11 каналында кездекен редактордук талдоодо 11 декабрда өтө турган шайлоого саналуу гана күндөр калды. Партиялардын үгүт иштери дагы жыйынтыкталып калды. Бул жолку шайлоо өнөктүгүндө башкаларга салыштырмалуу жаш эсептелген Өнүгүү Прогресс партиясына байланыштуу ызычуулар көп катталды. Бүгүн аталган саясий уюм башкы прокуратурага жана ички иштер органдарына кайрылганы белгилүү болду. Эсиңиздерге салсак, буга чейин Өнүгүү Прогресс Бишкектик аймактык шайлоо комиссиясы менен соттошкон болчу. Ошондой эле Жалал Абадда КСДПга каршы чыгып, партия үстүнөн Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Кененирээк каналдын башкы редактору Эленора Сагындык кызы улантат. Ооба, рахмат Айгерим. Ушул тапта ушул Бишкекте өтө турган шайлоого 1-2 эле күн калды. Ошол себептен шайлоого карата күрөш күчөдү десек болот. Өзүңүздөр билесиздер, бул жолку жергиликтүү кеңешке шайлоого баш аягы 14 партия катышып жатат, бирок ал партиялардын ичинен 3-4 партия гана абдан баягы олуттуу атаандаштык жүргүзүп жатат деп айтсак болот. Эми бул партиялар ичинен ушундай ызы чууга көп аралашканы ушул бул жергиликтүү шайлоодо Өнүгүү Прогресс болду деп атасак жарашат. Бүгүн эле аталган партия башкы прокуратура жана ички иштер министрлигине кайрылды. Бул жолку арыздын себеби Өнүгүү Прогресс партиясы ушул алардын расмий сайтына окшош аталышта жаңы бир сайт ачылып, ал сайтта партиянын төрагасы Бакыт Төрөбаевдин дарегине карата жалган маалыматтар жазылды жана таратылып жатат деп ушул сайтты түптөгөндөрдү таап жазалоону өтүндү. Эсиңиздерде болсо, буга чейин ушул эле аталган Өнүгүү Прогресс партиясы Жалал Абаддагы шайлоого байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясы туура эмес иштерди кылып атат, мыйзам чегинде иш алып барбай атат деп Бишкектеги 1-Май райондук сотуна да кайрылган болчу. Өнүгүү Прогресс партиясынын териштирүүлөрү ушу менен эле токтоп калбайт. Буга чейин дагы ушул Өнүгүү Прогресс Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын үстүнөн дагы ушул сотко кайрылган болчу, Бишкектеги райондук сотко. Ал жерде Өнүгүү Прогресс ушул аймактык шайлоо комиссиясынын үгүт маалында партия жүргүзгөн айрым бир алешендиктерди көрсөткөнү мыйзам чегинде болбой атат, биз андай эскертүүлөргө макул эмеспиз деп сотко кайрылган болчу. Бирок ушул 5 декабрда кече жакында эле сот аймактык шайлоо комиссиясынын пайдасына чечим чыгарды жана эскертүүлөр туура эле мыйзам чегинде берилген деп тапты. Жалал Абад шаардык кеңеште дагы шайлоо өнөктүгү курч өтүп, ал жакта негизги күрөш ушу Өнүгүү Прогресс жана КСДП ортосунда болчудай делүүдө. Буга чейин бул эки партиянын тириш аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасына дагы төрагасында алып түшкөн. Ал жакта учурда кандай болуп жатыптыр? Ооба, биз буга чейин да бул темага кайрылганбыз. Эсиңиздерге сала кетсем, ушул Жалал Абаддык шаардык кеңеште 31 депутаттык мандат бар жана ушу тапта Жалал Абадда 7 партия шаардык кеңешке ат салышууда. Буга чейин ушу социал-демократтар партиясын каттоодо Жалал Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясы мыйзам бузууларды кетирген, же болбосо социал-демократтар партиясы талапкерлер тизмесин берүүдө гендердик балансты сактаган эмес деп 3 негизги партия Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган болчу. Ал партияларды атай кетсем, булар Ата журт, Ата мекен жана Өнүгүү Прогресс. 3 партия кайрылган менен негизи эле ушул бийликтеги партия деп коебузбу, социал-демократтардын шайлоого катышышына каршы чыгып жаткан ушул негизги партиялардын бири ушу тапта Өнүгүү Прогресс болууда. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы ушул Жалал Абадда социал-демократтар шайлоого катышат деген соңку акыркы чечимин чыгарган. Мындан улам Борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн ушул Өнүгүү Прогресс азыр ушу тапта дагы бир сотко арыз менен кайрылып жатышат. Бул боюнча социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү, ушул лидерлердин бири Иса Өмүркулов кече жакында жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын бирине комментарий берген жана ал жерде Иса Өмүркулов бул жерде кандайдыр бир кара пиар болуп жаткандай деген оюн айткан. Бирок Өнүгүү Прогресс өз кезегинде жок, мындай эмес, чынында бийликтеги партия өздөрү мыйзам чегинде иш алып барбай атат жана партиянын талапкерлер тизмесинде гендердик балансы сакталбагандыгы бул одоно каталардан болот, андыктан ал шайлоодон четтетилиши керек деген ой менен бөлүшүүдө. Өнүгүү Прогресске тийиштүү дагы бир жагдай, шайлоого саналуу күн калганда саясатчы Өмүрбек Текебаев Бишкектеги шайлоодо бул партияны колдоорун билдирип чыкты. Көпчүлүк үчүн бул күтүүсүз болуп жатат. Бул жагын кандай түшүндүрсө болот? Ооба, туура белгиледиңиз. Азыр ушул Өмүрбек Текебаевдин Бишкек шаардык кеңешке болгон шайлоодо Өнүгүү Прогрессти колдоп чыкканы бир аз күтүүсүз болду жана көпчүлүк буга бир аз таң калып жатат десек да болот. Буга себептер көп. Анын бир себеби ушул өзүңүздөр билесиздер, Ата мекен партиясы Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышпайбыз деп буга чейин расмий билдирген болчу.
Бул себебен буга чейин ошол Ата мекен партиясынын өкүлдөрү бийлик тарабынан административдик ресурс күч колдонулуп атат жана талапкерлерге кысым болуп атат. Ошондуктан биз өз талапкерлерибизди административдик ресурстун соккусуна калтыргыбыз келбейт. Анан ошол себептен биз шайлоого барбайбыз деп түшүндүргөн болчу. Бирок ошол эле убакта Ата мекен партиясынын атаандаштары же болбосо аларынын баягы каршылаштары десек болобу, Бишкек шаардык кеңеште негизги күрөш ушул жерде болот жана ал көп чыгымдарды талап кылат. Андыктан Ата мекен партиясынын чөнтөгү бир аз жукараак, ошондуктан ал өзүнө ушундай шаардык кеңешке атсалышууга мүмкүнчүлүгү болбоду деген ойлорун айткан. Бирок ошентсе дагы бул жерде белгилей кетүүчү нерсе жана көңүл бөлүүчү нерсе бул Ата мекен партиясы, Өнүгүү партиясы дагы ушул тапта Кыргызстанда жашап бараткан негизги жана эл арасында өз электораты бар партиялар эсептелет. Жана ошол өзүңүздөр билесиздер, кийинки жылы Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Ошол шайлоонун алдында негизги күчтөр биригип жатышы дагы бул кийинки шайлоого карата бир даярдык же болбосо күч топтоо аракеттер болуп жатат дегенди дагы түшүндүрөт. Рахмат, кошумчалай кетейин. Конституцияны өзгөртүү боюнча 11 декабрда өтө турган референдумга Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын 8 миңге жакыны катышаарын Москвадагы элчиликтен билдиришти. Учурда консулдуктар 7427 адамды каттоого алган. Анын 4,5 миңден ашуунун Москва шаарында жана Москва облусунда жашаары белгилүү болду.